16 тема Карахандар мамлекети. 10-12 кылымдарда Теңир тоодогу карахандар кагандыгы өзүнүн экономикалык күч-кубатынын жана маданиятынын гүлдөп турган мезгилине жеткен. Кара деген сөз кыргыздарда орто кылымдардан тартып улуу, баатыр, чоң, эбегейсиз күчтүү, күжүрмөн, кайратман жана башка ушул сыяктуу маанилерди берип келген. Демек карахан улуу хан, улуу падыша дегенди билдирет. Карахандар же караханилер термини илимий адабиятка 19-кылымда орус чыгыштуу үйрөнүүчүлөрү тарабынан киргизилген жана түрк династиясы үчүн жалпы кабыл алынган термин болуп калган. Династиянын кайсы урууларга таандыгы ушул убакка чейин так аныкталган эмес. Мамлекетте жетектөөчү ролду карлук бирикмесине киришкен Чигил жана Ягма түрк уруулары ойношкондугу гана маалым. Түрк кагандары ушул уруулардын төбөлдөрүнөн гана чыккан. Орто кылымдардагы тарыхчы Жамал ад-Каршы династиянын негиздөөчүсү Сатук Абды аль-Керим Карахандын Сатук Карахан чоң атасы карлук каганы Билге кул Кадыр хан болгондугун жазган. Эгерде бул далилди негиз кылып алган болсок, Карахандар династиясы карлуктардан келип чыккан деп божомолдоого болот. Сатук Карахан өлөр алдында ал 955-жылы өлгөн, исламды кабыл алат. Анын уулу Муса исламды мамлекеттик дин катары жарыялаган. Ошентип, Борбордук Азияда түрктөрдүн алгачкы ислам мамлекети пайда болот. Тарыхый маалыматтарга караганда 960-жылы Теңир тоолук 200 000 түтүн түрк тайпалары ислам динин кабылдаган. Ошолордун ичинде Теңир тоо, Памир тоолорунун этектеринде, Ысык көлдүнүн жээктеринде, Талас суусунун боюнда жашаган көптөгөн кыргыз уруулары болгон. Профессор Эралиев Карахандар мамлекетинде жетектөөчү роль ойногон чигилдер кыргыз уруусу болгон деп эсептейт. Алгачкы карахандар өзүлөрүнүн ээликтерин кеңейтүү менен Чыгыш Түркстандын, Борбордук Теңир тоонун, Жети суунун жана Фергананын чоң бөлүгүн жеңип алышкан. Түндүк чыгышта Карахандар мамлекетинин чек арасы Балхаш, Ысык көл жана Ала көл аркылуу Чугучакка чейин өткөн. Баласагын шаары Тукмук шаарынан жакын жердеги Бурананын урандылары Кагандыктын Борбор шаары болгон. Экинчи Борбор шаар өзгөн эле. Орто Азияны жана Харасанды ээлеп турган Саманиттер династиясынын кризиске дуушар болушу карахандардын ийгилигине көмөкчү болгон. 990-жылы Харун Буграхан баласагындан чыгып, каршылыксыз эле мурдагы саманиттер карлуктардан тартып алышкан Тараз менен Исфиджабды ээлейт. 2 жылдан кийин саманиттердин борбору Бухараны да алат. Тарыхчы Ут бин Насыр Ибн Алинин аскерлеринин курамына киришкен карахандык түрктөрдүн кебетесин беттери жайык, көздөрү кичинекей, сакалдары суюк, темир кылыччан, кара кийимчен деп сүрөттөгөн. Карахандардын мамлекети энчилерге бөлүнүп, алардын башында баш ийүүнүн татал системасындагы династиянын өкүлдөрү турчу. Энчилердин чек аралары тез-тез өзгөрүп турган. Энчилердин акимдеринин өз монеталарын чыгарууга чейинки чоң укуктары болгон. Мындай шарттарда өз ара согуштар менен чыр-чатактар темейдеги эле көрүнүш болуп калган эле. Башынан эле майда энчилердин акимдери Карахандар династиясынын эки бутагынын Хасан Бограхандын, Хасанилердин урпактарынын жана Али ибн Сулеймандын Алилер урпактарынын айланасында топтошкон. Карахандардын мамлекети иш жүзүндө башчыларынын өзүнчө наамдары жана баш калаалары бар өз алдынча эки кагандык, Чыгыш жана Батыш кагандыктарга бөлүнгөн. Чыгыш кагандыгынын баш калаасы Баласагын, кийинчерээк Кашкар, Батыштыкы болсо Өзгөн, кийинчерээк Самарканд болгон. Тынчтык келишими боюнча эки мамлекеттин ортосундагы чек ара Коженттен тартып Сыр дарыяны бойлото өткөн. Чыгыш жана Батыш кагандыктарынын ортосундагы 1070-жылкы келишим көптөн берки бөлүнүүнү мыйзамдаштырган. 11-кылымдын аягы, 12-кылымдын башында караханилердин эки мамлекети тең кризисти баштарынан өткөрүшкөн. 1102-жылы Баласагын менен талашты ээлеп турган Чыгыш карахандардын бири Кадыр хан Жебраил Мавреннахрга жортуул жасап, Аму дарыяга чейин жетет. Мында ал талкаланып, Селжук султаны Санжар тарабынан өлтүрүлгөн. Натыйжада карахандар селжуктардын вассалдары болуп калышат, бирок ички иштерде өз алтынчалыкты толук сактап калышкан.